Адамдын жашоосунда музыка качан пайда болгондугу жөнүндө жоромолдор көп. Алардын ичинен чындыкка эң жакыны уламышта музыка Homo sapienстин толук калыптануу этабында пайда болгону жөнүндө айтылат. Балким бул жерде тепкилеген жана алакан чапкан ыргактуу үндөрдүн коштоосундагы ырга окшош чыгарма болсо керек. Кандай болсо дагы бүгүнкү күнү музыка биздин жашообуздун ажырагыс бөлүгү. Ал бардык жерде бар жана абдан көп түрдүү. Адам баласы илгериден мукам үндөргө умтулуп, алардын жагымдуу таасирин сезген жана аны өнүктүргөн. Андыктан музыка бүгүн көптөгөн жанрларды жана багыттарды чагылдырган бүтүндөй бир искусство болуп саналат. Я рекомендую все-таки больше обращать внимание. Мен негизинен эки багытка, классикалык жана элдик музыкага көбүрөөк көңүл бурууну сунуштайт элем. Заманбап электрондук жана популярдык музыка булардын баары тең керек. Себеби бул музыканын ажырагыс бөлүгү. Бирок бардык популярдуу музыка, джаз, классикалык музыка кайдан келди? Алар элдик музыкадан чыккан. Элдик классикалык музыка бул өзгөртүлгөн, башкача түшүндүрүлгөн, кайра иштелип чыгарылган заманбап музыка. Бардыгы классикадан жана элдик музыкадан башат алат. Бул биздин тамырыбыз, башатыбыз десем болот. Эгерде адам чындап музыканы түшүнгүсү келсе, анда классикалык жана элдик музыкага убакыт бөлүшү керек. Андан кийин албетте көңүл үчүн популярдык музыканы укса болот. И потом уже, конечно, для удовольствия послушать популярную музыку. Музыка жан дүйнөсү бай инсанды өстүрүү жана тарбиялоо үчүн мыкты каражат. Анын үстүнө бардык балдар төрөлгөндөн эле тойгу деңгээлинде музыкага сезимтал келет. Мисалы шаңдуу музыкага көңүлдөрү ачылат. Ал эми жай музыка алдында уктап калышат. Андыктан көпчүлүк ата-энелер балдарын музыка дүйнөсүнө жакындатууга аракет кылат. Бул жөнүндө адистешкен мектептердеги туруктуу жогорку суроо талап айтып турат. Казакстанда музыкага окутуу бир катар кошумча билим берүүчү сабактардын катарына кирет. Башкача айтканда, балдар жалпы билим берүүчү мектептердеги окутууга кошумча музыкалык мектептерге дагы барышат. В нашей организации представлены музыкальные направления. Сюда входят. Биздин уюмда музыкалык багыттар бар. Суроо талап эң жогору болгон түрүнөн баштасам, бул жакта фортепиано биринчи орунда турат. Андан кийин элдик аспаптар, үчүнчү бул эстрадалык вокал турат. Бардык ата-энелер балдарын чоң сахнага ырдап чыгышын каалайт. Видеть своих детей, поющих на большой сцене. И третья, наиболее популярна, это класс. Анан гитара классы дагы абдан абройлуу. Мындан тышкары бизде үйлөмө аспаптар багыты бар. Андан тышкары баян, аккордеон, эми албетте бул адистиктерге көп кызыгышпайт. Буларда эл ичинде суроо талап анча эмес. Не такие популярные, пользующиеся не таким спросом у населения. Музыкалык мектептердин педагогдору окутуу процесси убакыт менен бирге эволюция болот деп көп айтышат. Андыктан мектептерде окутуунун жаңы багыттары акырындык менен өздөштүрүлөт. Подростки, я думаю, вполне готовы к получению. Өспүрүмдөр аранжировка, үн режиссурасынын жана иштин негиздери сыяктуу билим алууга толук даяр деп ойлойм. Бүгүнкү күнү биздин контенттин чоң бөлүгү түздөн түз TikTok, Instagram жана Facebook сыяктуу интернет ресурстарга жайгаштырылат. Андыктан бул үчүн видео менен иштеген толук кесипкөй эмес, бирок ошого жакын эмгектер болушу керек. Это и Instagram, это и Facebook. Ну и в общем все, что связано. Огромный поток контента, который требует каких-то навыков. Кыскасы, контенттин зор агымына байланыштуу видео менен иштегенде билүүнү талап кылган билим, шык жөндөм керек. Аудио менен иштей билүү дагы ушуга байланышкан. Мен бул багытта биздин жаштар үчүн зор суроо талап бар деп ишенем. Жана жакынкы келечекте дагы көбөйсү деп ойлойбуз. Бул багыттар биздин программага толук киргизилет. Ошондой эле биздин окуучуларга, тарбиялануучуларга кызыккандар көп болот деп толук ишенебиз. Спросом у учащихся, у наших воспитанников. Музыкалык мектептердин көпчүлүк окуучулары келечекте кандайдыр бир музыкалык бийиктиктерди багындыруу үчүн эмес, өз жан дүйнөсү үчүн окуйт. Статистика боюнча Казакстанда балдар музыкалык жана искусство мектептеринде 150 миңдей бала окуйт. Албетте бул балдар каалоочулардын чакан гана үлүшү. Башкача айтканда, көп жылдардан бери өлкөдө балдардын музыкалык мекемелерине туруктуу тартыштык бар. Чоң шаарларда бул жеке менчик мектептердин эсебинен бир аз чечилет. Бирок аларда окуу баарына жеткиликтүү эмес. Мындай шартта жакынкы жылдарда мурда болбогондой көп сандагы окуучулар сарайларын куруу, ошондой эле иштеп жаткан мамлекеттик музыкалык мектептердин филиалдарын ачуу планы бир аз кубандырат.